Элибиз көчөгө чыгып көрсөтүп атпайбы? Тынымсыз митингдер болду, тынымсыз каршылыктар көрсөтүлүп жатат. Мына Кумтөрдү алсаңар, бир туруп 500 миллион доллар мына турат дейт. Анан өкмөт чыгып 220 миллион калды дейт. Түйүнө жетпейсиң да. Жетим тоону минтебиз антебиз деген менин оюмча бул жөн эле бир мындай кыялдануу да. Мына асман шаарды курабыз дегендей эле кыялдануу. Ошол 39 протокол Кыргызстандын Баткен районунун бир бөлүгүн, Лейлек районунун Сүлүктүү шаарын анклавга айлантуу коркунучу бар. Жакында эле Economist Intelligence Unit уюму Кыргызстанды Орто Азиядагы авторитардык өлкөлөрдүн катарына кошту да. Бул биздин канчалык деңгээлде артка кеткенибизден кабар берет? Ошол рейтингде чындыгында эле Кыргызстан бир нече пунктка төмөн кеткен. Анын себеби менин оюмча биз бийликте балансты жоготтук. Парламент өтө алсырады. Көзөмөлдөөчү функциясы азайды. Соттор болсо абдан бир көз каранды бойдон калды. Өтө көз каранды бойдон калды. Муну биз эмне менен далилдеп айта алабыз? Мына акыркы кадрдык жүрүштөр эле мына ошону далилдейт да. Ыйгарым мөөнөттөрү бүт элек жогорку соттун төрагасы, Конституциялык палатанын төрагасын бир заматта алмаштырышып, ордуна башкаларды коюшту. Бул сот бийлигине жасалган болуп көрбөгөндөй өзүм билем дейт да. Каалаган учурда алмаштырабыз деген. Анан сотторду каалагандай учурда алмаштырганда, бул соттор көбүнчө саясий буйруктардын аткарып, ошолордун курмандыгы болуп калат. Мындай учурда эч качан сот адилеттүүлүгү жөнүндө кыялданбай койсоң дагы болот. Андан сырткары бир адамдын ушундай көзөмөлсүз бийлиги, андан кийинки жасалып жаткан бардык иш-аракеттер биздин ушул коррупциянын деңгээли боюнча төмөн кетти дегенге негиз берет да. Ошондуктан эл аралык эксперттер дагы ушундай баа берди деп эсептейм мен. Деги эле бүгүнкү күндөгү кыргыз саясатына кандай баа бересиз? Былтыркы референдумда кабыл алынгандан кийин бизде ошо супер президенттик башкаруу орнолду. Муну конституция деп дагы ошол кезде бекерге атаган эмес. Мунун натыйжасын биз көрөбүз. Өтө азыркы кезде журналисттерди, жарандык коомдун өкүлдөрүнө карата жасалып жаткан айрым иштер бир өкүнүчтөн, мындай бир өкүнүчтөн кабар бериши мүмкүн. Өзүңөр көрдүңөр, мына Темировдун айланасындагы окуялар, андан кийин биздин саясатчыларды каалагандай алып барып камап коюулар, жоопкерсиздик кандайдыр бир, өзүм билемдик кандайдыр бир. Мына ушулардын бардыгы ушул жеке басар бийликтин айынан да. Бул эгерде бийлик бутактарында баланс болбосо, бул ушундай тескери жактарга кетип калышы мүмкүн. Бул ушул конституция кабыл алынып жатканда эле эскертилген ар тараптан. Тилекке каршы мына ошонун учкундарын биз көрүп жатабыз, билип жатабыз. Көрүп атасыңар, азыр мына экономикада эмне болуп жатат? Көп айтылат, мына бардык жок, биз жыйнап койдук, бардыгы бар дейт. Практика иш жүзүнө келгенде азыр эч кандай натыйжаны көрө элекпиз. Парламент күчтүү болсо, же ошондой учурларда ачык айкын ар бир ошол иштер боюнча маалымат берилиш керек да, отчет алыныш керек. Мына Кумтөрдү алсаңар, бир туруп 500 миллион доллар мына турат дейт. Анан өкмөт чыгып 220 миллион калды дейт. Түйүнө жетпейсиң да. Кимиси туура айтып жатат, кимиси калп айтып жатат. Парламент дагы бул боюнча мен билишимче толук кандуу маалымат ала элек. Акаевди, Бакиевди, Атамбаевди, ушул эле Жээнбековди жарга түрткөндөр бүгүн Жапаровду да сүйрөп баратат деген кептер болуп атат да. Анан ушуга кошуласызбы сиз? Айрым учурларда кошулса болот. Себеби бийликтин жандоочулары аябай көп болот. Ошол бийликти жандап жүргөндөр ар бир президент келгенде ошондой
алдында болот. Кээ бирөөлөр айтат, биз дейт ошол конкреттүү бир адамга эмес, мамлекетке кызматтабыз деп коет да. Мамлекеттик кызматтын айынан ушундай бул президент келсе дагы буга ушунда да мамлекетке кызмат кылабыз дейт. Тигил президент келсе дагы ошондой бир жагынан бул объективдүү көрүнүш. Себеби кадрлар ошондой да. Кайсы президент болбосун, мамлекеттик кызматта тажрыйбалуу, билимдүү адамдар ар дайым керек болот. Бир жагынан ошону түшүнүш керек. Бул объективдүү жагы. Экинчи жагы бар, кошоматчылар бар. Ушу коррупциялык схемаларды жасап, ошолор аркылуу аябай мамлекетти дагы, элди дагы өнүктүрбөгөн, жакырчылыкка кептеген, кем байлыктарды саткан, ушундай бир көрүнүштөрдүн айланасында дагы жүрүп калат да ушул нерсечи. Анан сөзсүз түрдө ушул нерсе элден анан тескери баасын алат. Мына ушу 200дөй адам бар, мамлекеттик бийликтин айланасында жүргөн. Ошолор кетпеди, ошолор курутту бардыгын деген. Эми бул мындай менин оюмча бир аз чындыгы дагы бар, жанагы мен айткандай объективдүү жагы дагы бар. Бир мындай башкача көз караш менен туура кабылдай турганда. Демек, мына ошол 200дөй адам эртең Жапаров бийликтен кеткенден кийин аны да тепкиге алышы толук мүмкүн. Толук мүмкүн, эгерде бир гана биздин Кыргызстандын шартында азыр экономикалык өсүштү камсыздаш керек. Биздин эң оор маселебиз экономикалык өсүш жок. Ошонун айынан жумушсуздук аябай күчтүү. Миллиондон ашып жарандарыбыз сыртта жүрөт, жаштарыбыз жумушсуз. Мына ушул нерсе экономикалык өсүштүн жогу биздеги калган бардык проблемалардын учугу, себеби ушунда. Эгерде экономикалык өсүш болбосо, биз саламаттык сактоо системасын карай албайбыз. Экономикалык өсүш болбосо, билим берүү системасын жакшылап каржылай албайбыз. Экономикалык өсүш болбосо, биз коопсуздугубузга жакшы каражат бөлө албайбыз. Бул бардык проблемалардын көпчүлүгү ушу бизде экономикалык өсүш жок. Мамлекет кандайдыр бир ири долбоорлорду турмушка ашырууга кудуретсиз. Сырткы саясатта ордубуз кандай болуп атат? Мына өлкө башчы миллиондорду коротуп, ижарага учак жалдап, жолугушууларга, иш сапарларга учуп атат. Бул жолугушуулар өз жемишин берип атабы? Эми бир-эки жолу ошондой болду окшойт. Батышка карап бир учту, чыгышка карап бир учту, ошол менчик учактар менен. Мисалы үчүн батышка карап учканды мен таза пиар деп эсептейм. Эч кандай натыйжа жок. Бирок Кытайга барганда бул Олимпиадага жалпы чакыруу менен барылган мындай бир расмий бир иш-чара болду. Ал жерде дагы бир абдан орчун маселелер чечилиш керек эле, каралыш керек эле. Бул өзүңөргө белгилүү болгондой көп жылдан бери аткарылбай келаткан ушул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу эң башкы маселе ошол. Тилекке каршы сапарга чейин ушул нерсе аябай күчтүү айтылып, катуу айтылып, мына кол коюлуп калат, мындай болот деди. Бирок мен байкашымча Кытай тараптан эч кандай буга реакция болбогондой да. Эч кандай официалдуу документтерди карап көрсөңөр, бул темир жол боюнча эч кандай бир маалымат жок. Болгону ошол жерде кол коюлганда кандайдыр бир ведомстволордун ортосундагы бир мындай үчүнчү орундагы бир келишимдерге, мындай макулдашууларга, меморандумдарга кол коюлуп калган. Расмий эч кандай мындай чоң проекттер боюнча, долбоорлор боюнча жылыштар байкалган жок да. Ошондуктан ошо президенттин Кытайга сапарынан кийин бул долбоор боюнча дагы сөз токтоп калды. Негизи бул долбоор өтө Кыргызстан үчүн керектүү, абдан. Бирок бул геосаясий бир мына Кытай менен Россиянын ортосундагы чоң бир соода бардай сезилет. Ошондой сезилбейт эле, бул дайыма эле ушундай көрүнүп келген. Өзүңөр билесиңер, ошол темир жолдун биздикилер айтып жүрөт, баягы багыты боюнча бизде мындай маселе бар дейт. Ошол жолдун, темир жолдун эни боюнча баягы ошол боюнча дагы маселе бар дейт. Эң башкысы темир жол курулган болсо, Кыргызстан транспорттук туңгуюктан чыгып, Кытай, Өзбекстан аркылуу андан ары Түркияга чыкканга эң жакын
жол багытты таап алат. Мына ушул маршруттарды дагы ортосунда дагы атаандаштык ушул Россия, Казакстан тараптан буга билинбеген жалпы элге бир кысым бар. Ошонун айынан ар кандай бир тоскоолдуктардан бул иш аткарылбай келатат. Эгерде биз көгөрүп туруп эле мына ушул жолдун курулушунун аягына чыксак, Орусия жактан бизге дагы кандай кысымдар болушу мүмкүн? Эми биз тилекке каршы Кыргызстан Россияга көп жагынан көз каранды болуп калган. Мигранттарды айттык, мына күйүүчү май жагынан 100%ке чейин Россиядан. Газ тармагы толугу менен Россияга. Азык-түлүктү биз толугу менен Россиядан алабыз. Өзүбүз азык-түлүк коопсуздугу бизде жок, камсыз кыла албайбыз. Буудай менен, өсүмдүк май менен, башка азык-түлүктөр менен, буудай менен 50%ке жетпеген ушундай бир немелер бар. Эгерде биз өзүбүздүн ушул маселебизди чечип алсак, андан кийин мындай экономикалык жактан самодостаточный өзүбүз бага тургандай деңгээлге жетсек, андан кийин өзүчө саясат жүргүзгөнгө бизде мүмкүнчүлүк пайда болот да. Анан экономикалык жактан ушул эң стратегиялык азык-түлүккө зарыл болгон ушул продукталардан биз тигил жактан көз каранды болуп турганда, биз алардан алыс кете албайбыз. Акыркы учурларда сөздөр болуп атат. Жапаров президент болуп келгенден кийин мамлекеттин карызы кескин өсүп кетти деп. Сиз да Facebook баракчаңызда буга токтолгон экенсиз. Деги эле макул карызды алып турбуз, бирок ошол алынган карыз максаттуу жумшалды деп ойлойсузбу? Эми бар эле баягы жаш кезде ушундай максималист болосуң, баары ушундай мүмкүн деп. Негизинен бул алынган кредиттер кайсы бир бөлүгү туура эле багытта жумшалган. Мисалы үчүн Ош-Бишкек жолу оңдолду, дагы башка бир ушундай ири инфраструктуралык долбоорлорго, мына Атамбаевдин учурунда дагы альтернативдик жол канчалык керек эми бул талаш маселе аябай. Себеби мына жакта бир жол турат, ушуну эле жакшы алсак болот эле. Азыр мына айынан $1 миллиард дагы карызга баттык деген көйгөй бар да. Датка кемин маселеси дагы, Датка подстанциясы боюнча дагы ошол учурда алынган. Бишкек ТЭЦинен дагы ушул урдалды деген талаш тартыш соттун дагы чечимдери бар. Булар өзүнчө бир маселе. Бул дагы эми аныгына жетти, жетпеди деп эч ким ишенгирбей калды аягындачы. Негизи кредиттер кандай? Мамлекеттин милдети ушу инфраструктураны жасап бериш биринчи милдеттердин бири, ошол жака жумшалды. Көпчүлүгү айтат, эми биз завод фабрика салышыбыз керек. Биз товар өндүрүшүбүз керек. Ошол товарды сатып, баягы орустарда высокий добавленная стоимость деген немеси бар. Ошо жогорку кошумча нарк ала турган болсок, анан бир өнүгүүгө жол ача алат элек деген маселе келгенде, тилекке каршы ошол кредиттер бизге эч нерсе берген жок дейбиз. Мындай өнүгүүгө келген жумуш орундарын камсыздоо, башка инфраструктура, албетте инфраструктурага кетти ошол кредиттердин көпчүлүгү. Карыз маселесине келгенде мен айтып жатам, тышкы карызды алуу чын эле азыр лимит жетип калган, алыш кыйын. Мен айткан нерсе ички карыз. Ички карыз аябай өстү. Бул биздин каржы министрлигинин расмий сайтында белгиленген маалыматтар. Ошолорду гана мен талдап чыгып койдум. Бул президенттерден мындай эсептесең, Бакиевдин учурунда ал төмөн болгон. Атамбаев учурунда бир аз көбөйө баштаган, 30 миллиард сомго чейин жеткен. Жээнбековдун учурунда 50 миллиардтан аша баштаган. Азыркы кезде бул 72 миллиардтан ашып кетип жатат. Ички карыз. Ички карыз деген бул жанагы баалуу кагаздар чыгарылат. Минфин тарабы, ички каржы министрлиги тарабынан. Ал 1 жылдык болот, 2 жылдык, 3 жылдык болушу мүмкүн, бирок алардын үстөк пайыздары жогору, төлөө мөөнөтү аябай тез келет. Бюджеттен акча көп кетет ага. Мына ошого айтып жатам, мына январь айында Кыргызстан 2 миллиард сомдон ашык карыз төлөдү мамлекеттик. Ошонун ичинен 900 миллиондон ашыгы тышкы карыз төлөөгө кетсе, 1 миллиардтан ашыгы ички ошол карыздарды. Салып көрсөңүз, тышкы карызга азыраак, ички карыз төлөөгө көбүрөөк. Ошол үчүн жана 72 миллиард сомдун оорчулугу сырткы 4 миллиардтан ашык, 4 миллиард доллардан ашыктан оор болуп келип атат. Оор тийип атат.
ушул нерсени аябай катуу чектеш керек. Иштен карыз алган бул бюджеттин тартыштыгын жоюуга деп көбүнчө кетет. Ушул нерсеге бул өнөкөткө көнүп албаш керек. Сырттан алган карыздар көбүнчө мөөнөтү узак, үстөк пайызы төмөнүрөөк берилет. Ошол биз айтып жаткан Кытайдыкы деле ошондой. 15 жылдан кийин төлөйсүңөр деп мындай немеси бар да, 20 жылдан кийин бекен ошондой коюлган. Биз ички иштен алган андан кыйын болуп атпайбы? Оор болуп жатат. Ошого көбүнчө мына өнүккөн өлкөлөр Европадан алышат, евробонддорду чыгарышат. Ал жакта мөөнөтү узак, проценти үстөгү төмөн, жакшы пайдаланганга болот. Биздин шартта ал кыйын. Бул жөн эле кайсы бир коммерциялык банктардын чөнтөгүнө гана иштөө болуп калат. Алар гана үстөк пайызы менен ошолордун гана чөнтөгүнө иштеп калат, бюджеттин акчасы бардыгы. Бүгүнкү күндө кээ бир аткаминерлерге карата кылмыш ишин козгоп, бирок кустурация деп Жапаровдун саясатында. Мына ушул кустурацияга болгон пикириңиз кандай сиздин? Мен башынан эле бул нерсеге мындай каршы болгонмун. Кустурация мындай метод менен жүрбөш керек. Ал закондун жолу менен, соттун чечими менен ишке ашыш керек да. Анан жөн эле келип алып туруп эле сен мынча төлөйсүң, сен мынча бересиң деген бул рекеттик ыкма же бул эмне деген түшүнүктөр кандай бул? Ошого бул нерселер закондун чегинде соттун чечимдери менен ачык айкындуулук менен кабыл алыныш керек. Ошол мынча төлөнөт дегенде ал сумма каяктан алынды? Мына ушул нерсе ачык болуш керек да. Ал кимге төлөдү? Кимден, кандай себептер менен, ал келтирилген зыяндын өлчөмү канча жылдан бери ошол ишти жасап жатат деген нерселердин бардыгына соттон башка жерден ачык маалымат алынып, ошого жараша эме коюлуш керек. Мисалы үчүн ошо төгө турган акчасынын баасы ал эч качан мындай эмеден жазадан кетип калбаш керек. Ошого эл айтып атпайбы? Байлар төлөп коюп туруп чыгып кетип жатат. Кембагал болсо бечара отуруп жатат. Бир болбогон нерсе үчүн. Байлар уурдаган экен, мисалы үчүн 5 миллиард. 1 миллиардын төлөдү кетти. Тоог уурдаган отурат. Тоог уурдаган отурат. Ушундай элде ушундай нааразычылык, аябай кескин нааразычылык элдин ичинде жашап жатат ушундай. Мына ушул эл арасында болуп аткан нааразычылык толуп бир күн жарылышы мүмкүнбү? Эми жарылбай эле койсун. Бирок ушундай нерсе бар. Кыргыздарда, көчмөндөр да кыргыздар ушул неме сакталып калган. Мен мурда да айткам, биздикилер ушул ичинен ушинтип нааразы болуп жүрөт дагы бир күн чаап чыгып 3 күн ичинде кайра түзөп коет. Анан кайра кетип калат. Негизи бул биздин психологияда ушундай экен. Бирок биз ким билет эми канча жолу алмаштырдык. Бирок натыйжа болбоду деген нааразылык элдин ичинде күчтүү. Натыйжа болбой жатат деген. Ошондуктан бардык нерсе цивилдүү, өзүнүн орду менен болгону, ошого үйрөнгөнүбүз дурус деп эсептейм. Убакыт берели деген да бир эл арасында сөздөр болду. Бийликтин тарапташтары тараптан убакыт жетишерлик берилдиби сиздин оюңузча? Азыркы бийликке? Ооба. Мен оюмча азыр 1,5 жылдан ашык убакыт буларда болуп жатат. Жетиштүү, убакыт деле жетиштүү. Көрөбүз да, бирок буларда убактысы бар да. Иштеп көрсүн да. Чек ара маселесинде да өз пикириңизди билдирип келет экенсиз. Анан УКМК башчысы Камчыбек Ташиевдин чек араны чечүүдөгү аракеттерине кандай баа бересиз? Анан мына 39-чу протоколду кээ бирөөлөр бул келечекке коюлган мина аябай коркунучтуу деп айтып келет. Сиздин пикириңиз, сиздин бааңыз? Мен да ошол аябай келечекке коюлган мина деп чочулагандардын биримин. Анткени ошол 39-чу протокол
Кыргызстандын Баткен районунун бир бөлүгүн, Лейлек районунун Сүлүктүү шаарын анклавга айлантуу коркунучу бар. Себеби ошол жерде мына тажиктердин Варух анклавы менен Исфара менен туташкан берки Кожо Ало деген айылын туташтыруу маселеси. Тажиктердин максаты ушул анклавды жокко чыгаруу. Алардын стратегиялык максаты ошол. Биздин стратегиялык максатыбыз эмне болуш керек? Биздин стратегиялык максатыбыз биздин мамлекетибиз кесиндүү болуп калбаш керек. Бул ошол 39-протоколдо ошондой кесиндүү болуп калуу мүмкүнчүлүгү, коркунучу бар. Ал эмнеден белгиленет? Ал ошол 24-жылдардагы карталарды башкы деп алышынан, анан ошол эле учурда ошол жол салынат деп айтылган жердин Кыргызстандын суверендүү территориясы дегенди күмөнгө салуудан, факт жүзүндө гана ээлеп турган жер деп айтууду ошол жерде айтылган. Бул ошол биздин суверендүү территориябызга бир шек келтирүү. Анан ошол жолду салгандан кийин, биргелешип салгандан кийин тажик тарап ошону карайт, асырап алат деген сөздөн. Ким караган, ким асыраган, ошол жерге факт жүзүндө кожоюн болуп калат. Ал жол ошол Кожолодон түз Варухка өткөн болсо, демек биздин бул жагыбыз эмне болуп калат? Анклавга айланып коркунучу бар. Ошондуктан мен сунуштап жатам. Бул жолду салууга эгерде уруксат бериле турган болсо, тажик тараптан биринчи кадам жасалыш керек. Ал 91-жылы Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүн тааныган. Аны кайрадан бир таанып, ошол территория Варухтан Кожолого чейинки 6 километрлик жолду, жерди Кыргызстандын суверендүү территориясы деп тааныш керек биринчи кезекте. Аны факт жүзүндө эле эмес, ал ошо Кыргызстандын территориясы деп тааныйт, андан кийин биз аларга жол беребиз. Формула ушундай жөнөкөй эле. Силер тааныйсыңар, мурда тааныгансыңар 91-жылы. Азыр дагы ошону бекемдейсиңер, анан жол берилет. Ансыз жол жок. Ансыз анткени биздин калган территориябыз анклавга айланып калуу коркунучунда турат. Мына жолугушуулар тажик тарап менен да өткөрүп атат, бирок мына ушул жолугушууларда кыргыз тарап эмнегедир мындай тең ата сүйлөшө албай жаткандай сезим калтырат да. Сиз антип ойлобойсузбу? Эми кээ бир учурларда ушул документтерди алып чыкканда тигил тарап даярдагандай болуп калып жатат да. Ошондуктан бизде аябай күмөндөр, шектер жаралып атат. Бул бир жагынан мүмкүн биздин ушул улам комиссия мүчөлөрү тынымсыз алмашуусунан, тажрыйбалуу адамдардын ошол жерде болбой калганынан, комиссия башчыларынын дагы тынымсыз алмашуусунан мүмкүн ушундай бир туура эмес нерсе болуп жатат. Тигилерде болсо такайып отурган өздөрүнүн күчтүү адамдар, мүмкүн ошолор дасыккан адистери ошол протоколдордун дагы долбоорун даярдап, анан ошого кол коебуз деп алып келип, соңунда биз ушул айрыкча ушу 39 боюнча чоң бир катачылыкка жол берүү алдында турабыз да. Бул бойдон ошол 39-протокол кабыл алынбаш керек. Биринчи мен айтып жатам, биринчи Тажикстан дагы бир жол тааныйт. Кыргызстандын суверендүү территория экендигин, андан кийин жол маселеси каралат. Ага чейин жол маселеси каралбаш керек. Азыр каттап жаткан жолунан каттай берсин. Бүттү, башка сөз жок. Мына ошол Аксай айылынын жергиликтүү тургундары бул жолдун курулушуна каршы чыгып жатышат. Ыдырыс Исаков барып тарткан видеодо да жүрөт. Анан негедир алар айтып атат, биз ушундай өзүбүздүн пикирибизди билдирсек, УКМК кызматкерлери келип бизди кысымга алып атат деп. Бул туурабы сиздин оюңузча? Албетте туура эмес нерсе. Аябай туура эмес нерсе. Ошол жердин тескерисинче ошол жердеги элдерге ыраазычылык билдириш керек, колдош керек. Алар ошол тикесинен тик туруп, ошол жердеги биздин жерди, чегараны коргоп жатышат. Жана бир генерал айтты, Исмаил Исаков. Эркектерибиз ошол жерде кет менен күрөгүн көтөрүп коргоп жатат, аялдар казан аягын көтөрүп чыгып коргоп жатат. Биз аларга ыраазычылыкты билдирүү менен аларды ар тараптан колдоп алышыбыз керек. Деги эле Садыр Жапаров президент болуп келгенден бери мактоого татырлык кайсыл иштерин айта аласыз? Кандай эми?
Азырынча биринчи кезекте Кумтөрдү биз атап келатабыз. Кумтөрдү мамлекетке алды деп, мамлекеттин эсебине алды деп. Себеби бул маселени биз дагы аябай көп жылдардан бери козгоп келаткандардын катарындабыз. Бул анткени Раматылык Абсамат Масалиевдер, ошол кишилер ошо келишим түзүлгөндөн баштап туура эмес болуп калды, Кыргызстандын кызыкчылыгы сакталбай калды деп айтылган. Андан кийин биз мисалы үчүн 2003 жылы Кыргызстандын үлүшү 67% болуп туруп, анан 33% болуп калганда да аябай каршы чыкканбыз. Ошол кезде Танаев менен Акаев чыккынчылык кылды деп аябай каршы көп биз маалыматтарды, макалаларды жазып көп аракеттерди жасаганбыз. Мына андан кийин да көп эсептерди жүргүздүк. Бул центр кандай пайда көрүп жатат, биз кандай көрүп жатабыз, ошолордун баардыгын көп айтып келгенбиз. Эми азыр маселе колго алынгандан кийин ошол кем байлык ачык түрдө кыргыз мамлекетинин пайдасына иштеш керек. Бир эле Кумтөр эмес, бул жерде бизде көптөгөн алтын кендерибиз бар. Айрыкча мына Жалал Абад облусунда Чаарат деген дагы эң толгонтукой кендер бар, бир топ. Ошолорду дагы маселесин караш керек. Алар дагы биздин экологияны талкалап, алтыныбызды казып, анан пайдасын ошолор көрө тургандай болбош керек. Мамлекет сөзсүз түрдө Кыргызстан, мына кошуна Өзбекстан деле кандай пайда көрүшөт. Ошондой жок дегенде казылып алынган алтындын жок дегенде 50%-ын ошол жерден биздин немеге, бюджетке, казынага түздөн түз түшүш керек. Бул маселелер каралыш керек да. Ошо Жапаров бир Кумтөрдөн эле чектелип калбаш керек. Бул маселелер дагы кайра каралып чыгыш керек. Эми жер үйдүн маселеси бар. Жер үйдү көрдүңөр, бул жерде дагы биз башкачараак чечим кабыл алса болмок. Жер үй тилекке каршы кетип калды. Россия менен азыр Россия менен тең тайлашуу кандай экенин билесиңер. Ошондуктан бул жерде абдан кылдат иштер керек. Бирок коргосо болот мамлекет өзүнүн кызыкчылыгын. Бийлик жетим тоону да иштетебиз деп чыкканда, мына ага да каршы чыккандар болду. Алардын бири Тилекмат Куренов бүгүнкү күндө абакта. Деги эле жетим тоону иштетүү керекпи? Жетим тоону иштетүүгө азыр бир убакта бул популисттик эле бир мындай сөз болгондой мага элес калтырат. Анын эсеп кысабын албай туруп эле жөн эле ушу жетим тоону беребиз, жетим тоону иштетебиз дегендей эле бир анын бир жеңил желпидей болгон. Анын чындыгында жетим тоону иштетүү үчүн кандай оор аракеттер керек, канча акча керек, канча проекттер түзүлүш керек, канча инвестор тартылыш керек, экология маселеси кандай болот. Булардын баардыгы эсепке албай эле жөн эле биз жетим тоону минтебиз антебиз деген менин оюмча бул жөн эле бир мындай кыялдануу да. Мына асман шаарды курабыз дегендей эле кыялдануу. Мен дагы бир айта турган нерсем, Кыргызстан азыр аябай оор энергетикалык кризисте турат. Өзүңөр көрүп атасыңар, муну баардыгыбыз билип атабыз. Биз Камбарата 1 деген чоң КЭС бар. Эгер ошону курса 5-6 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлөт. Биз азыр 14 миллиард гана 14-тün тегерегинде өндүрөбүз. Ошону менен Кыргызстан бир топ мезгилге өзүнүн ушул энергетикалык маселесин чечет эле. Мен ошого айтып жүрөм, эгерде Кумтөрдү алганы чын болсо, Кумтөрдөн түшкөн пайда чын болсо, көргөн болсок, ошол Камбарата 1 долбоорун аткарууга жумшалыш керек. Ушул акча, каражат. Биз Камбарата 1ди кура баштасак, ошондо энергетикалык маселени чечебиз бир жагы. Экинчи жагы биздеги мына Бишкекте болуп жаткан экологиялык оор абалдан чыгууга дагы өбөлгө түзүлөт, мүмкүнчүлүк пайда болот. Бул мына Монголиянын шартында айтылбады Улан-Батырда. Аябай ушундай Улан-Батыр абасы булганган шаар болуп кеткенде, кыш мезгилинде элге электр энергиясы менен үйлөрүн жылытууга уруксат берилген. Ошону менен шаардын абасы тазаланган. Биз дагы азыр эгерде элибизге ошо шаардын тегерегиндеги жаңы конуштарга, башкаларга электр энергиясы менен үйлөрүн жылытууга мүмкүнчүлүк берсек, мына экологиялык оор кесепет артка кетет, тазаланат аба. Мына ушундай комплекстүү иштерди аткарыш керек да.
жөн эле бир кичинекей нерселер менен Бишкектин абасы тазаланбайт. Быйыл кыш бир топ жылуу болуп, мындай ошол билинбей калды, анча байкалбай калды. Бирок кыш катуураак болгон мезгилде кандай оор болуп жатты. Буларды чечүүнүн булагы ушул. Кыргызстан өзүн өзү чечиш керек. Ушундай Кумтөр сыяктуу кендери менен өзүнүн ушундай эң орчун маселелерин чечиш керек. Эгерде электр энергиясы болсо, бул калкка дагы жакшы, бизнеске да жакшы, мамлекеттин өнүгүүсүнө да жакшы. Азыр энергетика эң негиз болуп атпайбы бардыгына. Деги эле бүгүнкү күндө бийликке эмне сунуштарды берет элеңиз? Бийликке сунуштар ушул эми мындай алганда бийлик системасын балансташтырыш керек. Тең салмактуулук болуш керек. Туш келди баягыдай өзгөртүүлөрдү жасабаш керек. Мисалы үчүн саламаттык сактоо министри чыгып алып туруп эле муну коет, тигини коет, бахиласыздык айтат, анан мындай дейт. Бир майда чүйдө бирдемкелер менен ушул менин реформам дейт. Ушундай нерселер көп болуп жатат. Мындай нерселер реформа болсо, абдан кылдат эсептелген, элге зыян тийбей тургандай жасалыш керек. Мына салык кодекси боюнча да кандай проблемалар чыгып жатат. Базарда араң тиричилигин өткөрүп жаткан биздин жарандарыбызга барып кысым көрсөтүп жатышат. Ал жерде эптеп жүргөндөр кантип буга чыдайт? Алар үчүн ыңгайлуусу ушу патент болгон да. Себеби патент төлөө оңой. Бир жолу гана төлөйт. Анан жана коррупцияга шектүү салыкчылар менен башкалар менен аралашып ошолорго мажбур болбойт. Төлөдүң болду. Бир гана неме да, ушундай. Анан бюрократия башталган жерде сөзсүз түрдө коррупция өсүп өнүгө баштайт. 309-токтом боюнча дагы элдин ичинде аябай чоң сөздөр болуп жатат. Булар дагы аябай бир жагынан алганда ошол мамлекеттик фонддогу жерлерди натыйжалуу пайдаланса туура дейсиң. Бирок ал дагы эле кол ирисине тартып бир коррупциялык бир механизмдер менен кете турган болсо, ал чоң бир катаклизмге алып келиши мүмкүн. Ошондо мамлекет ушундай бир өзгөртүүлөрдү жасап жатканда аябай кылдат болуш керек. Жети өлчөп бир кес дегенде ошол жерде аткарыш керек деп эсептейм. Демек, мына ушу көйгөй маселе аябай көп болуп атат. Ушул учурда анда бийлик тарабынан алишемдиктер көп эле кетип атыптыр да. Албетте кетип жатат. Анын элибиз көчөгө чыгып көрсөтүп атпайбы? Тынымсыз митингдер болду, тынымсыз каршылыктар көрсөтүлүп жатат. Биз энергетика боюнча дагы канча кыйынчылыктар болуп жатат. Башка маселелер аябай көп. Транспорт маселеси, башка жумушсуздук, миграция толтура да. Мыйзамсыздык, жанагындай журналисттердин артынан жасалган иштер, булардын бардыгы көбүнчө бийликтин баягы кандай десем эми көзүнө эч нерсе көрүнбөй калды дейт го. Эч нерсени илинбей калды. Биз чечебиз деген нерсе. Биз чечебиз деген менен андай болбойт. Ошого мына өнүккөн өлкөлөр, өнүккөн немелерде эмне үчүн тең салмактуулук каралат. Тең салмактуу болгондо бир нече чечимдер жанагыдай эмеден өткөндө каердагы жаңылышты кетирген эмне болгону ошолор билинип калат. Бир тараптын аябай күчтөнүп өзүм билем дегенине жол берилбейт. Экинчи тарап сөзсүз түрдө анын ордуна коет. Болбосо сот качан абсолюттуу көз карандысы болгондо инвестор да келет, башкасы да болот. Себеби ал инвестор билет да, бийлик чечпейт, сот чечет. Тааныш эмес, мыйзам чечет дегенде ошондо мүмкүн бизде инвестиция дагы келет, башка жагы дагы мындай цивилдүү жашоого өтө баштайбыз да. Тилге каршы ал бизге азыр бийлик алмашкан сайын ал бизден узап бараткан бир закым болуп жатат.